монтип баштагансың. Жеңди. Орусча айтканда чужая семья темный лес деген стереотиптер тура берчүмүн. Канча миң досуңа ишенбе, канча миң курбуңа ишенбе. Ошол кезде эле мен кичинекей кезимде чымыным бар болчу экен негедир да кой. Эми кайсы үй бүлө идеально жашайт эже айтыңызчы ушуну. Мени мындай келин катары көрүп кызмат кылдырган эмес ушул убакытка чейин. Келтирип койгон ай болду деген мындай киши жок беле же мындай өкмөт. Ошол адамдар болду деп айта турчу адамдар ошол убакта карап турушкан го, мен кантип уруп атат экенин депчи. Ошондо көңүлүм катуу муздаган. Агзам менен келдиңби, агзам менен кет деп айтканда ошондо кеттим да. Болбосо оңой менен сөз бере бербейм. Сөз бердимби кылам. Атам менен апам экөө ажырашып кеткенден кийин апам бизди жалгыз баккандатпаймынбы? Балам болсо өзүм эле келин кылып атты элеми. Балам иштеке кылып атпайбы? Гыттырайбы деп. Салам достор, Атажан Назира Бердиголова, биздин даам программабызга кош келипсиздер. Кирип келген жаңы жыл баарыңыздарга ден соолук, жакшылык, молчулук, токчулук, ар бир үйдө жакшылык болсун дейли, ар бир үйдө баланын үнү жаңырып турсун. Баарыңыздарга жакшы маанай каалоо менен биргеликте биз көрсөтүүбүздү баштадык. Каналга катталып, комментарий бөлүмүнө баш багып, жакшы билдирүүңүздөрдү калтырып коюңуздар. Кече жакында жаңы видео жүктөлгөн, дал ошол видеонун астына бир комментарийга көзүм түштү. Назира айым, Саадат айымды чакырыңызчы, чыгармачылыгын баалаймын, жаңы эле клип чыгарды. Дайыма эле бир түрдө интервьюларын көрүп келебиз. Бул даам программасынан бир сынап көрсүнчү. Тамак жасай алабы Саадат деген бир суроо менен бир катталуучубуз кайрылыптыр. Чынында эле менде ушул суроо пайда болду. Сиздерде дагы бул суроо бар. Бул ай чырайлуу, мээримдүү эне, өтө күчтүү айым кичинекей болгону 22 жаштагы азыркы учурда калың элдин оозун алып жаткан Саадат айым тамак жасаганды билеби деген суроону биз өзүнө узаталы. Анда биздин ашканага кош келипсиздер. Жакшы. Саадат айым, кутман күн. Кандайсыз? Көргөнү кубанычтамын. Жаңы жылыңыз менен эсен аман жүрөсүзбү? Жакшы, рахмат. Ашканабызга кош келипсиз. Жумурай журт менен амандашып алсаңыз, андан соң баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул интервьюнун көрүүчүлөрү, угармандары, баарыңыздарга жакшы маанай, жакшы күндү каалаймын. Ошол. Саадат айым, сиз айттыңыз, эң эле бүт эле тамактарды жакшы жасаймын, бирок дайыма мен жакындарым Саадат баягы лагманыңан жасачы деп калат дедиңиз. Мынакей кыздар, мен сиздерге бир жакшы жаңылыкпы, билбейм кандай кабыл аласыздар. Бир нерсеге таң калдым, Саадат айым айтты. Назира айым, мен камырды, лагмандын камырын үйдөн жасап келемин. Дүкөндөрдө сатылган камырларга ишенбеймин деген сөзү мага айыбагандай. Бир таң калыштуу ой калтырды. Анткени чында эле эмгичил адам ушундай болот экен. Баардыгын жакшы кылгысы келет экен. Камырыбыз даяр. Эми ушул лагмандын эң эле мындайча айтканда сочный, мощный бул подлив, Келин санда. Ал үчүн бизге эмнелер керек, Саадат айым? Аны үчүн бизге ушул дасторкондо көрүп турганыңыздардай эң башкысы бул жакшы жаңы союлган эт. Этти биринчи мариновать этип туруп, андан кийин этти бул жакка кууругучакты бул даамдардан турап даяр кылып туруп анан кууруй беребиз артынан. Жакшы, анда баштадык. Перчатка кийгиле деп айтышыңыздар мүмкүн, бирок бул лагманды биз Саадат өкөсүн замир эле жейт, ошондуктан мен ойлойм перчатка кийип Саадатты жүдөтпөй эле коелу. Келиңиз алтыным, анда баштайлы. Монтип баштагансың. Жеңди түрүп, анан баштайлы. Алгач эмеден баштасак, Саадат айым, кирип келген 2025-жыл сиз үчүн кандай жылдардан болуп жатат? Бул жакты баштай берейин. Албетте. Этти турап баштай берейин, заодно сүйлөй берейин. 2025-жыл мен үчүн аябай сонун жыл болуп башталды. Азыр январь айынын уже орто чендеринен келип калдык, бирок уже эле кандай десем, сонун жакшы көз ирмемдерди калтырып жатат, мага абдан жагып жатат ушул жыл. Ушул жылы мен башкача жаңылануу менен кирдим десем болот. Ошол. Аны көпчүлүк элдер өздөрү билишет. Айтпай эле коюңуз. Аны айтканда пайда жок. Аябай реклама болдуңар. Ошондой болуп кетти. Анан эми ошол менен отуруп калбайын, үйдө депрессияга кирип кетпейин, мен анчалык деңгээлим андай ылдый эмес деп туруп, жаңыдан ырлар менен, жаңыдан демдер менен иштеп баштадым деп айта алам. Алтыным, каякта депрессия? Сен болгон 22 жашта сен өзүң бирөөнү депрессияга салышың керек, туурабы? Азыр депрессия болчуму, ал эмес. Интернет чыкты. Билбегендер телефон чалып башташты, колдоо көрсөттү, ай жакшынакай эле жүрбөдүңөр беле, эмне болду деген суроолор жаңгырдай жааса керек, алтыным. Анткени мен деген эл адамы болгон үчүн көп нерсени киргизе берчү эмесмин, анткени
орусча айтканда чужая семья темный лес деген стереотипти эле бүтүп тура берчүмүн. Анан ачыгын айтышка туура келди. Мен эл менен иштешкенден кийин эч нерсе жашырып деле кереги жок деп ойлойм. Ошондой. Жакшы анан баардыгы азыр. Азыр сонун. Баарыбыз жакшы. Эмнеңиз азыр? Ким колдоо көрсөтүп атат? Ким жанындасыз? Негизи адам баласына колдоо көрсөтчү адамдар бул сен ата-энең, бир туугандарың болуп чыгат экен акыры. Канча миң досуңа ишенбе, канча миң курбуңа ишенбе, канча коллегаларыңа ишенбе, баары бир туугандарың колдоо көрсөтөт экен. Ушундай учурда кимдин ким экени билинет экен да. Мен эми адамдарга мындан кийин кылдаттык менен мамиле кылам деп калдым. Эжеңиз тиңдес, байкеңиз тиңдеспи? Өзү негизи канча бир туугансыз Саадат? Мен 5 бир тууганмын. Улуу 2 байкем, эжем, мен, анан иним 5 бир тууганбыз. Ал ошол азыр эжемдин жакында эжем үй алган болчу. Ошол жакта жашап жатам. 2 балаңыз менен, э? Ооба. Балаңыз кандай? Ден соолугуна кам көрүп баштадыңызбы? Изденип? Ооба, негизи эле былтырдан баштап эле изденип баштап, бирок такыр бар кыргыздарда тааныш билиш деген керек болот экен да. Анан менде Инстаграмда катталуучулардын дагы ар нерсени айта берип, мен кадимкидей башымды ооруп салышкан. Мен уже билбей калгам да, кайсы жакка алып барам, эмне кылам деп билбей калгам. Көп жакка алып бардым, жүрөгү учуп калды деди, жүрөгүм көтөрттүм. Больницаларга алып бартып, былтыркы 2024-жылдын декабрынан баштап уже полный кириштим балама. Анткени ага чейин үй бүлө деп өзүмдүн проблемаларым менен жүрсөм, эми баламдын эмесин полный мойнума алып кириштим десем жаңылышпайм. Психологдор менен сүйлөштүңүзбү? Негизи баланын ооруганын эне кабыл алыш керек да? Кабыл алдым, сүйлөшүп, уже бүт нерсени кандай болсо ошондой кабыл алдым. Мурда аябай кыжаат боло берчүмүн. Эмне болот, мунун келечеги эмне болот, сүйлөбөй калсам эмне болот деп. Азыр баарын туура кабыл алдым. Бул баланын сүйлөбөсү да бул энеден дагы экен. Эне канчалык депрессияга кирип, айттым го, кыжаат болуп, жашоосуна нааразы болуп эле эч нерсеге шүгүрчүлүк келтирбей нааразы болуп калса, аял киши балдарга кадимкидей таасир этет экен. Баланын ооруганын бирден бир себеби да ошол экен деп түшүндүм да. Мен психология менен иштештим. Мен барбаган жерим калган жок, ишенесизби? Бирок изденип отуруп, жоопторун акырындан издеп таап келе жатам. Жакшы. 5 бир тууган деп калбадыңызбы? Калган бир туугандарыңыз эмне менен алектенет? Кайсыл кызматта, кайсыл жакта иштешет? Мен эжем, то есть байкелерин айтып кетейин, мен 2 улуу байкем бар. Улуусу Азамат байкебиз, ал өтө жакшы адам. Бүт нерсемди жашырбай айтып, улуу байкем менен аябай жакшы сүйлөшөм негизи элечи. Мындай байкелик кылган жокпу? Байкелик бар, өпкөсүн үскөн деген жокпу? Жок, пайда койдуңузбу? Жок, анткен жок. Наоборот, күйөө балдарына болушуп, күйөө балдарын жакшы көрүшөт да сих пор. Анткени Адилет деле жакшы адам. Жолдошум жакшы адам. Анан эч жамандабайм. Кайын журтум да сонун адамдар. Болгону эме болуп калды. Тагдыр эмес болуп калды ошол эле. Жамандап, адамдын жаманы жок. Адам бардык адамдар жакшы. Болгону түшүнө албай калдык бирөөсү. Ошол эле болду. Ооба. Биз эми бул жакта айтып кетерейин, мен этти турагандан кийин мен негизи ушул нерсени колдономун. Көпчүлүк убакытта колдонбойм, бирок эми бүгүнкү съемкага атайын алып келдим. Кибини алып туруп, майдалап туруп, этке салып мариновать этсе, эт аябай жумшак болуп, сонун болуп чыгат. Мисалы үчүн, эми ар кимдин үйүндө ар кандай эттер бар да. Кээ-бирлердики кичине свежий болбосо да, эскирип калышы мүмкүн. Ошондой эттерге эт катуу болбош үчүн, жумшаш үчүн да көп кошушат да. Ооба. Эми бул кибини салгандан кийин бул жакта чеснокту, бир чеснокту алып туруп, майда кылып туруп тоже салабыз. Бул азыр этти жумшартып, мариновать этилип жатат да, короче. Мариновка деп коет. Мен ошентем. Кээ-биркилер эттин өзүн эле салышы мүмкүн, бирок эт баары бир эме го. Ооба, катуураак болуп калат, жумшараак болушу керек. Мындай тамактын даамын чыгара турчу негизи эле эт го. Ошо этке көп жакшы басымдуулук жасайм да мен. Эми муну салгандан кийин бул жакта жумурткабыз бар. Жумуртканы туруп мында салып жиберебиз. Табитке жараша, балким жумуртка жакпаса, жумуртканы деле кошпой койсо болот, Жумуртка жок болбой калат го. Мага жумуртка менен жагат, ар ким табит ар кандай. Эми бул жака соевый соусту кошобуз.
Бисмилля. Бүгүн ошондо биз Саадаттын личный өзүнүн Ооба. Колунан жасалган лагманды колунан жеткириз. жасалган Эметенче мен колум жуулган. Кол менен эле кыла берейинчи. Албетте, арыдан бери. Ушундай элесем. Ошол байкелерим, 2 байкем бар. Экөө тең үй бүлөлүү, жакшынакай, бала чакасы менен, үй бүлөсү менен жакшы жашап жатышат, Кудайга шүгүр. Байкем, улуу байкем болсо, эмеде Индомдо преподаватель болуп иштейт. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардамын берет. Ошол жагы жакшы. Мүнөзү жагат, мүнөзү токтоо. Негизи мага ошондойлор жагат да, адамдарчы мүнөзү токтоо адамдар жагат. Ошол муну мариновать этип койдук, эми бул жакка мындай коюп туралы, Достор, эми биз этибизди мариновать этип бүткөндөн кийин дароо казанды жагып күйгүзө берели дагы. Самый высший отуна коебуз, анан пиязды башталат уже кадимкидей эле пияз, кээ биркилер редко кошкондор болот, ал өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша. Редко кошом мен, кичине соевстин жарымын кошуп коем. Анан ошол муну ар бир эле кожойке билсе керек, эмне кыйынчылыгы бар. Мына буларды турап туруп эле баарын акырындан өзүнүн кезеги менен салып куруй беребиз. Тарсылдаган, ачык мүнөзүңүз кимди тарткан, атаңызды же апаңыздыбы? Экөө тең. Экөө тең, Ооба, экөө тең аябай жакшы адамдар. Эки кантип бөлөм атамды, апамды деп, экөө тең мага бирдей. Экөө тең. Апаңыз Анталияда деп калыңыз, Турцияда деп иштейби, ошол жакта же жашайбы? Ошол жакта иштейт, жашайт, жашоосу ошол жакта. Биз болсо бул жактабыз, бирок баары бир эне жок экен. Эне жок, баары бир кичине кыйыныраак экен кыз кишиге. Телефондон сүйлөшөсүз көбүнчө? Ооба, эми азыр таламын замандан эмес ошол да, талап ошол да. Интернеттен сүйлөшүп турабыз. Канча болду ал жакка көчүп кеткенине? Көчүп кеткенине 2 жыл болду. Анан ошол жакта турмушу, ошол жакта жашайт. Бизге дагы көп жардамы тиет. Кетүүсүнө эмне себеп болду? Эми дарылар менен иштейт деп калдыңыз, медицина тармагында? Ооба, медицина тармакта жок, медицина тармакта иштебейт. Элдик тибетский лечение менен апабыз өзү ушу буттан тургузуп кеткен десем жаңылышпайм, Азыржай. Менин апам ушундай күчтүү аял. Ага жөн эле суктанып, карай берсе болот. Мамам деген бизди ушу иним менен кошо, ал кезде 4 болчубуз. 4 баланы жалгыз карап, баарыбыздын бутубуздан тургузган энебиз, апабыз болду. Кандай гана оор сыноолор келди башына. Мисалы үчүн мага намного жеңилирээк да 2 баламды багып кетиш. Анткени менде мүмкүнчүлүктөр бар. Жанды кыйнап иштебейм. Майды салып берейин. Майды коебуз. Ооба, жанды кыйнап иштебейм. Ал кезде, ал убакта апама чындап эле кыйын болгон. Ооба, мал бакчу, мал менен алектенип, уйдун сүтүн сайга алып, ошону өткөрүп, ошонун тыйынына эме кылып. Эсимде, мен мектепте окуп жүргөн кезде мектепке эртең менен тургузуп туруп, мамам кийин доча чай ичип азыр мектепке барасың деп өзү эме кылып келчү. Ошол убакка чейин баары суктап атканда баарыбыздан эрте туруп, 4 уйду саап, күндүн ызгар суугунда колдору калтырап, монтип калчу да. Ошону ал кезде эми билчү эмесмин, ал кезде кичинекей кыз болчумун, бирок азыр эстесем кадимкидей зейлим дейип кетет да. Эмнеге мен ошол убакта мээме жеткен жок, ысык суу колуна куюп берип койгонго депчи. Эми бала болчу экенмин, бирок азыр Кудайга шүгүр апабыз кыйналбай, этпей, жакшы жашоодо жашап жатат. Ошол бактылуу, ана самое главное бактылуу айым. Ошол анан кийинки байкебиз, экинчи байкем, ал Адилет байкем, анда Адилет. Адилет байкем тоже иштейт. Ошондой болуп калды. Анан ал байкем болсо 91-жылкы, ал байкем дагы сонун адам, керектүү совет деп койчу эле, орусча айтканда советтерин берет мага, кеңештерин берет, Садат мондай жактан мондай кыл деп. Тамашакөй байкем. Ал болсо эме болуп иштейт, ушу Бишкек тараптын ичинде эле өзүнүн жеке иштери менен иштеп, үй бүлөсүн багат. Андан кийинки эжем, ал дагы менин
жашоомдун жарымы десем болот. Мен Аябай жакынсыздарбы? мен курбуу дос күткөндүн ордуна ушул эжем мага аябай жакын да. Мен муну салып куруй берейин. Кичинекей кезибизде эме болчубуз. Бири бирибизди көргүбүз келчүбүз. Негизи Уруша берчүбүз. окшойт жана эжесин элечи, мен да сиңди менен урушташат элем. Анан Эжем мага мынтип айтчу да. Мындай негедир ушул эжемди туурагым келе берчү да. сулуураак беле сизге караганда. Аябай сулуу эжем. Эжем аябай сулуу. Чын ачык эле айтайын. Азыр каякта? Эжем жанында. Азыр мага колдоо көрсөтүп, азыр ошол эжеңиздин жашап. Балдарымды каралашып берет. Ким эле кылат экен муну, эч ким кыла бербейт. Эң туура ошол эжеңизге учурдан пайдаланып ыраазычылык айтып коңузчу камеранын аты ким? Ой, Динара. Ай, Динара айым, сизге чоң ыраазычылык алтыным. Ушул учурда билинет, жөлөк таяк болуп жатасыз сиңдиңизге мына. Сиз ушу эки баласын карап бергитип отурасыз үйдө, жылы жумшак, эл атпай. Анан мына сиңдиңиз ошентип берүүлөргө, съемкаларга келип жатат. Кудай буйрса, садаткам деле монтуп тура бербейт. Чоң бийиктиктер жеткенде сөзсүз түрдө сиздин атыңыз аталат. Рахмат сизге. Эжеме ушундай ыраазымын, убагында бири-бирибизди көргөндө жырыбыз кайнап турчу. Анан ушинтип чоңоюп, бирок чоңойгондо тил табышып калдык. Анткени ал кезде кичинекей болчумун. Ал менин үчүнчү эмес, мен анын үчүнчү эмесмин. Экөөбүз мээбиз эки разный болчу. Анан кийин чоңоюп, экөөбүз турмуш курдук, көрдүк турмуш кандай болот экенин. Анан бири-бирибизди түшүнүп, азыр экөөбүздөн өткөн жакын адам жок. Ошо эжеңиз менен бир кызыктуу окуялар болду беле кичинекей кезиңизде? Эсте барбы да? Эстеп калган. Эжем экөөбүз мени элдер мисалы үчүн ырчы деп таанып калышты, бирок элдин арасынан чыкпаган ырчылар да абдан көп. Эжем да ошолордун катарында, эжем да аябай жакшы ырдайт. Кудай буйруса, эмки телевидениядан көрүшүп калганда эжем дагы тамакты жакшы жасайбы? Ушудан жасап үйрөнбөдүм беле. Эмки эфирге Кудай буйруса күн жылса жазында эжеңиз менен келиңиз анда. Анда ал манты кылып берет. Манты жасайбыз анда. Абдан сөз бересиз. Динара, биз сизди дан программасынан күтөбүз. Динарочка, Кудай буйруса биздин программабызга келип, мына фирменный мантыңызды жасап бересиз деген ой тилектерибиз бар. Жалпы көрүүчүлөр дагы күтөт сиз менен болгон интервьюбузду. Ошол элдик болуп калды, ошондой элдик. Анын азыр мындайча айтканда, убагында менин возможностьум болгон эмес, эми эжемде да ошондой убакыт болуп жатат да. Аны айттым, эже, өзүм азыр могу жаз келсин дедим, экөөбүз иштейбиз дедим. Чогуу ырдайбыз, чогуу кылабыз. Экөөбүз кичинекей кезибизде чогуу ырдап, тойлорго чыгып, иштечүбүз да. Ошол кезде элеби? Ошол кезде эле мен кичинекей кезимде чымыным бар болчу экен, негедир да. Анан достор, бул жака көңүл буруп коелу. Эси что лагман сатып атабыз. Этти кууругандан кийин ар кимдин табиати ар кандай, мен редка кошом мен негизи. Негедир мага жагат редка менен жеген. Анан ошол азыр муну куруп коеюн. Айтып берем деп кой. Ошол ушинтип экөөбүз чоңойдук, эржеттик. Эми азыр биргебиз, мага аябай жардам берип жатат. Жезиңиз каяктан болот? Канча баласы бар? Ким? Эжеңиздин. Эжемдин жалгыз единственный бир эле кызы бар. Керемет. Мен ал кезде негизи мен балага жок адам болчумун да. Балага болгон сүйүүнү ушул эжемдин кызы ачты десем болот. Аябай помпоюп, жош, мындай сонумуз болчу да кичинекей кезинде. Мындай курсак ачса да илач эмес, ушундай баланы биринчи жолу. Эжем бала бактым дебей деле кое берсе болот да, бала бактым деп айтпай эле койсун да. Тентек эмес, ал кыз аябай ушундай бир мындай орусча көпчүлүк атат окшойм, орусча айтып берейинчи. Жакшы. Аябай мүнөзү жумшак, наивная девочка да, наивная девочка. Азыр 10 жашта окшойт, 10 жашта, ооба. Ошол. Андан кийинки мен, мен билесиңер, мен айтпай эле коеюн. Мен жөн эжемге эле айтып берсин. Жакшы. Анан дагы бир эжем бар дедиңиз, Жок, ошол эле бир эле эжем бар. Андан кийин иним. Ал иним азыр мектепте окуйт. Сиздер менен чогуу. Биз менен чогуу, ооба. Пияз салып атам. Сиздер менен чогуу. Баарыңыздарды эжеңиз карайт экен да, апанын ордун? Апанын ордун азыр ошо эжем ээлеп турган учур. Эжеңиз иштебейби эч жерде? Үйдөбү, балдар менен? Эжем жакында эле ошол чет мамлекеттен иштеп келип,
Буяктан үй алды. Азыр кичине жазга чейин өзүнө келип алсын. Өзүнө келип мага жардам бериш мен эле көңүлүм үчүн жүрөт да, чын ачыгын айткандачы. Мен азыр ушул убакытта мага жардам берип койсо мен деле мынтип тура бербейм да. Мен да жардамым аябай тиет буюрса. Күчтөнүп алайын. Сейчас телефон зарядка алганда зарядка алып атам да менчи. Садат айым аябай сонун айымсыз. Жаркылдаган, тамаша көй, элпек, мындай кандай десем, мындай ушундай чын, ушундай адамдар ийгиликке жетет да, мындай бир эмеңизди байкабадым. Анан ушундай жакшы айым, тамакты укмушмайын чыгара ырдаган, анан кулукшулугу жок, жөнөкөй айым эмнеге үй бүлөсүн сакталбай калды деген суроо пайда болот экен да. Анан эмне кыйын болуп атасың, үй бүлөңдү сактап калсаң болмокко дегенде комментарийлерди окуп калдым. Анан мен өткөндө атайын ушул сизден интервью алардан мурун байкадым. Анан сиздин экс жолдошуңуз сөз кылгым келбейт, бирок ошону кыпчыта кетейинчи. Ажырашуусунун себеби мага внимание жетпей калды дейт. Мага внимание жетпей калды дейт. Болду. Тамак бышырбайт, мондай жүдөгөн бар го, мисалы үчүн бир балит аялга туш болдум, мындай, тигиндей деген сөз уккан жокмун. Бир эле сөз мени мындай сөз менен түшүндүрүп тур. Мага внимание жеткен жок. Эмне внимание бере албай койдуңуз балким? Назира эже, сиз чындап эле мындай өтө олуттуу жакшы суроону бердиңиз десем болот. Ушул нерсени айта кетейин, ушул жерден эмнеге вниманияны менден талап кылды. Аны деле түшүнсө болот, ал деле адам, мага деле көңүл буруу керек, ал деле эркек кишиге болот деп эле болбойт го дейм андайчы. Биз деле внимание сурайбыз го жолдошубуздан, мага көңүл буур деп. Менде мындай болду, төрөп калдым, балага көп убактым кетти. Күн түнү уктабай калган учурум болду. Бала жөн эле өсүп кетсе жакшы го. Бала деген ооруйт экен дагы да. Бала ооруйт экен. Ооруганда бүт мээнин баары психологически кетет экенсиң балага. Бирөөнүн тукумун улап атсам, тем более эркек бала төрөп берсем, баарын кылып берип атып анан шылтоо ушул болдубу дейм да. Внимание жетпей калды дегенчи. Чын, ошондой эле айтты. Баары сонун дейт, Саадат сонун кыз дейт, мага внимание жетпей калды дейт. Анан мен ушундай жаркылдаган кыздан какка внимание дедим да. Сиздин өзүңүздүн турушуңузду внимание болуп атпайбы? Эми эмне кылалык эми, внимание жакшы берген кыз тапсын. Мен ага илгери өткөн заманда эле бакыт тилеп койгон болчумун. Жолубузду бирибизге ачалы, бирибизге буттоспойлу. Ортодо балдар турат, биз эртең эле жолугушчу адамдарбыз деп айткам. Эң туура. Наоборот, балдарга жакшы тарбия берип, балдарга жакшы пример бололу экөөбүз. Бирибизди жамандашпай деп айткан болчумун. Азаматсыз, жакшы. Жакшы, азаматсыз. Внимание сурап жатса эми тапсын башка внимание беришсин, мен эмне кыла алам? Эмне дей алам? Эчтеке дей албайм. Менден эч кандай бул жактан терс комментарий жок. Ошо менден деле күнөөм ошол болуп калды, ошо көңүл убагында бура албай калгандыгым болду окшойт. Бирок тамагын тамагындай, чайын чайындай, кийимин кийиминдей жууп, бүт кайын журтка келсе өзүмдүн кызматымды кылып эле жакшы эле жүргөм. Анан баары жакшы болуп келет. Внимание жетпей калган жаман болду буягы. Жана интервьюңузда айткан сөзүңүз бар. Клипте менин жашоомон алынган депчи. Бүт ошол жактан көрүп, түшүнүп алсаңыздар болот деген сөзүңүз бар экен. Жашоомдун бир канча бир эле бөлүгү да бул 2-3 эле пайызы. Мен 100% кылсам сериал болуп кетет. Чоочун киши биякта калат. Анан мен ошол клиптен эмени байкадым. Бир эмес, 2 жолу кайра кайталап көрдүм. Эпизоддорун өткөрүп албайын депчи. Эмнени байкадыңыз? Кол көткөн жерлер бар экен, кол көтөрчү эле. Эми кайсы үй бүлө идеально жашайт эже айтыңызчы ушуну. Очи саган кол көтөрөт эй. Сен кызкы. Анан сенде эме жооп берип койчуң беле? Азыр 2 жашасың, 3 жабы. Ооба. Бар болсаңда. Ушуңа баа берди, молодец. Ушундай жагым. Жок, эмнеге бул мага кол көтөрөт деген болчу. Кто он такой? Хорошо, күйөөм болсо болсун, бирок күйөөгө берип атканда, күйөөгө тиеп атканда бул мени урсын, бул мени сабасын деп тийген жокмун да, бул мени измена кылсын деп тийген жокмун да. Сен оксоган кол көтөрөт, сени компошка кызга. Анан айтчыңыз келип отурсуз, эмне кол көтөрүп атасың, эмне болду сага дечиңиз? Атырылып чыкчумун да. Азаматсыз анан. Мен бир случайды айтып кетейин. Жалал Абадка барабыз. Жалал Абадка барып, ал жактан жолдошум өзүнүн достору бар. Ал Жалал Абадта. Мени кайнанем менен кайтама кош берип койчу.
хорошо деп жүрө бересиң, ал достор менен чакта жүрө берет. Мен бияка эмнеге келдим дечүм да, мен жолдошум жанында жүрбөсөм, мен кайнеме кайнатама тийдим беле деген ой кетчү мага. Эми ачык эле сөз да. Анан аякта деги мени мындай бир аябай жакшы көрүшчү. Садат деген келди деп мени мындай келин катары көрүп, кызмат кылдырган эмес ушул убакытка чейин. Мен кызмат кылган эмесмин ушул убакытка чейин, барып Жалал Абадка барып, бирөөнүн идишин жууп, чай куюп, тамак жасап, андай кылган эмесмин. Кылайын деп барсам дагы, ай кылбай эле кой деп ушинтип коюшчу да. Эй, зачем депчи? Ушинтип коюшчу. Ошондой бийик адамдар болчу менин кайын журттарым. Анан бирок ушундай бийик адамдардан эмнеге ушундай бала тарбияланып калды, мен ал жагын да сих пор түшүнбөйм. Жалал Абадка барып калдык. Ал достору менен эс алып жүрөт. Бир жылда бир жолу достору менен жолуксам деп калат. Макул деп коем. Анан Бишкекке барганда жаныңан чыкпай эле жүрөм го деп коет. Түшүнөм, достору бар, эркек киши. Макул дедиңиз. Макул, ал жагынан туура түшүнөм. Эс алып келчи дедиңиз. Түнү менен кетип калат. Анан хорошо деп коем ага деле. Анан мага обидно тийгени ошол тарапка барып, экөөбүз урушуп кетип, мен дагы оозум жөн турбайт да, мен да сүйлөнүп алам, эмоцияга алдырып алам. Аял киши деген бул өзү ошондой сезим менен сүйлөп, ошол убакытта айткан жакшы сөзү бар да. Аял киши сезим менен, сен эшек көкмейдеди, сен эшек көкмө эмессиң, ал сезим менен сүйлөп алды. Бул нормалдуу нерсе. Анан тил кетти. Достору менен эс алып жүрүп, анан Жалал Абадтан кетерибиз күнү, эртеси күнү кетмекпиз. 2-3 бир жумадай жүрүп калдык окшойт. Кетерибиз күнү экөөбүз барып, Жалал Абадта Байшечекей деген балмусак бар го. Ошону барып жеп келели деп жолдошум экөөбүз ошол жактан свиданияга чыгып коелу десек, ал жактан какой-то бир себептер, болбогон бир себептер менен, айтпай эле коеюн, ооба, болбогон бир себептер менен ошол жактан парктан экөөбүз урушуп кеттик. Анан болду десем болбойт, ал болду десем мен болбойм. Экөөбүз бирибизге прям момтип чапташып урушуп кеттик дагы. Анан аябай жиним келип, мен кеттим деп туруп таксиге отуруп үйгө барып, вещилеримди алып туруп Бишкекке кетем өзүм жалгыз эле деп жиним келип, эмоция менен жиним үстүнө сүйлөп алдым. Анан ошентип сүйлөгөндө ошол парктан элдин көзүнчө кол көтөрдү да магачы. Ошондо менин жүрөгүм зыр дейтишти да. Дедим, болбойт экен биягы дедим. Анан үйгө бардык, үйгө ыйлап барып жаман жиним келип, болду ажырашабыз айтып атты ал магачы. Хорошо деп аттым, ажырашсак ажырашабыз деп. Ошол история 1,5 жыл мурун эле болуп койгон да, бул окуячы. 1 жыл мурун, калп айтам, 1 жыл мурун болуп койгон экен. Үйгө бардык, үйгө баргандан кийин ал жактан да урушуп, ошол жактан аябай катуу таяк жегем да. Мындай жок экөөбүздүн мындай эсине мындай келтирип койгон, ай болду деген мындай киши жок беле, же мындай ошол адамдар болду деп айта турчу адамдар ошол убакта карап турушкан го, мен кантип уруп атат экеним депчи. Ошондо көңүлүм катуу муздаган. Кой, ай бул деген келин буга кол көтөрбөдү. Чоң киши бар болчу да үйдө, туурабы? Урушуп атканыңарда. Кайнатам бар болчу. Айланайыңдар. Анан кайнатам мени уруп меткенде чачыма сүдүрөп туруп, полдон сүдүрөп туруп, деп атпайбы? Адилетпи? Ооба. Бай кичинекей күйөөңүзбү? Ооба. Адилет. Астыман чыкпа, мен сени өзүм ошону сүдүрөп сабап коем Садаттан өчүн. Анан бир кино алды го. Тамагым өтө даамдуу болду деди. Тамагымды унутуп койдум го. Анан так, ошондо эмне болду эле? Ооба, ошондо уруп катуу келип атканда, кайнатам комнатадан чыгып туруп эле Адилет деп урушуп, ар жака алып кетип калган да. Анан апам болсо, кайненем болсо, бала бакырып ыйлаган, ошондой кичинекей чочуп калган. Аны көтөрүп кетип калды. Мени караган эч ким жок, жатып калгам да. Ыйлаган боюнчачы. Ошондо апа дедим го. Апам каяктасызчы? Апаңызды эстедиңизби? Ошондо апамды эстедим, байкемдерди, бир туугандарымды эстедим. Анан ойлоп көрсөм, ошондо эле кетип калсам болмок экен. Жок, мындай да. Ойлодум да. Бул психологически оорубайбы бул бала? Мен да сурам, эмнеге ал андай нерсени кылат? Бул каяктан көргөн бул нерсени? Көргөндө үй бүлөсүнөн көрүп чоңойот да бала деген. Бала же досторунан, бул жашты. Досторунан балким ошентип наряжать этип туруп жибердиби? Же көргөнбү бирөө жарымдан? Бала деген кичинекейинен эле калыптанып калат го. Балага айтканды эмес, бала көргөндү кылат да. Я думаю, бала көргөнүн кылат, ошондой болуп, ошондой ситуациядан чоңоюп калды окшойт деп. Негизи бул мага
вообще кол көтөрбөйм деп. Анан бүттү беле ошо мен же дальше көтөрүп жүрүп дагы эле жашап жүрдүм аны таяк жеп эле. Улап кетти. Чоң катуу урушканыбыз ошол болду. Болду, болбогон нерсе эле. Болбогон нерсе үчүн ошо болбогон нерсе үчүн менин көңүлүм аябай катуу калды да, мындай айткандачы. Өзгөрөт деп жүрдүм, мындай болду да. Мен адилетти өзгөрөт, жакшы болот, балдарды жетим калтырбайлы деп көп нерсесине чыдап жүрдүм. Ал болсо Садат эч жака кете албайт, 2 бала менен каяк кетмегиле, тем более экинчи турмуштан чыгып элге журтка сөз болмок беле, бул өзүн ойлонот да деп ойлоп жүрдү. Мындайча айтканда экөөбүз эки жактан тең адашып калдык да. Экөөбүз бирибизди алдап эле жашап жүрүптүрбүз. Сезимдер барбы азыр Садат? Жок, ачыгын эле айтчы. Жок. Кайра келип мындай оңолуп түзөлүсө кандай дейсиз? Жок, адам өзгөрбөйт. Адам ошол боюнча калат. Мен өзүмдү айтпайм, мен идеальныймын деп. Менде да көп нерсе бар, менде тил бар, мен тилим менен көп нерсени көрүп алам да, кедечи. Характерим бар. Ошол характерим менен да көп нерсени көрүп коем да, кедечи. Бирок эмне кылам мен? Адам өзгөрбөйт. Мен ушундай боюнча калат экенмин. Айла жок. Сизге күчтүү мырза керек экен, Садат. Мондай мүнөзүңүз менен. Мындай күчтүү мырза керек экен деп Садат дегенчи, мындайчы. Жок, кой, андайды көрбөй эле коюңчу. Мен көрдүм, адил ушундай болчу, мүнөзү күчтүү болчу. Күчтүү болчу беле? Болбойт экен. Мен жөн эле алдап койгон эркек керек. Алдап койгон. Ошол күчтүүлүктү ошону айтып атам да. Мени кандай десем, мушту менен эмес, сөз менен мындай. Кара, Садат деп мындай эметкендечи, мындай күчтүүрөөк. Мындай эмеси, эмоционалдуу мындай туруштук берген жана монткенчи Садат өкүрүп бакырып аткан монткен. Аз өтөт. Нормально будет депчи. Депчи, ал кетти да аркасын чыкып барасың, эмне кетти укпайсың менде, Ошондой окшойм. Биз Адилет экөөбүз сүйлөшкөнбүз да, бирок ал сөзүбүзгө турган жокпуз. Менин жиним келип урушуп баштаганда сен эшикке чыгып кет. Сен жиниң келип урушуп баштаганда мен эшикке чыгып кетейин деп сүйлөшкөн. Ага деле турган жокпуз. Эмнеге? Ал чыгып кетсе аркасын журкап чыгасың да укпайсың менде. Мен ачы эмесмин. Мен чыгып кетип калчумун эшикке. Урушуп баштаганда мени эмете берчи. Көпчүлүк айтып эле типа агзам менен келдиңби, агзам менен кет деп айтканда ошондо кеттим да. Сон болуп атат агзаң. Койчу аянайын азыр эмне? Сен биринчи азыр аянайын 4 баласы менен эле сопсону көп тийишип атат. Так что ич кыжаат болуп алтыным мындай. Маселен мындай да, бул жашоодочу. Эмнени түшүндүм? Мына 22 жаштасыз. Эмнени түшүндүңүз? Жашоодо кандай болуш керек экен? Аял кишинин орду, эркек кишинин орду. Ошо негизи 40ка чыкканда берсем болмок, бирок азыр деле жооп берсеңиз керек. Ооба. Эми именно кайсы жагын айтып кетейин азыр ушуну айтыңызчы. Кандай жагынан мындай? Аял кандай болуш керек? Чын аялдын образы. Чыныгы аялдар биз негизи өзүбүздүн эркегибиздин жанында эле алтыным, жаным деп ишенип жашагыбыз келет. Баардык айымда сизде деле болот да, конечно. Таянар тоң болушун каалайсың, өзүңдүн үйүң, өзүңдүн кухняң болушун каалайсың. Бирок эми сенин укуктарыңды тебелеп атса, туура эмес болуп жатса, адамга жакпай атса, эмне кереги бар дейм да. Аял киши азыркы замандын аялдары аябай күчтүү. Ажыреже эркектерге караганда айымдар аябай күчтүү болуп жатабыз. Анткени биздин ишенер эркектерибиз жок. Ошон үчүн биз күчтүүбүз. Мен ошол нерсени айта алам. Мындай күчтүү калкпыз биз. Бар болсун айымдар. Мырза кандай болуш керек сиздин оюңузча? Мындай сүрөттөп бериңизчи чыныгы мырзаны. Балким сиздин байкеңиздеби? Байкеңиз кандай мырза? Байкем кандай ата? Келинчегиңе кандай күйөө болуп берди? Байкем деген эми айта албайм да, алардын өзүнүн семьясы, өздөрүнүн уруш талаштары бар, бирок мен сырттан караганда мен улуу байкемдей болуш керек да. Мактанбай эле айтып атасызчы? Мактанган жокмун, жок. Ошон үчүн байкеме жакынмын деп атпаймынбы? Мен атамдай болсун дей албайм, бирок байкемдей сөзсүз болуш керек да. Байкеңиз аты ким? Азамат. Ай Азамат. Азамат да, действительно Азамат. Ыраазычылык ушундай. Анткени жашоо маңдайларынан кандай гана учур өткөн жок. Жеңемди колдоп, коштоп, Азамат. оюн угуп, ушинтет да. Бияктан биздин туугандардын да көңүлүн калтырбайт, аялдын да көңүлүн калтырбайт. Тең да мындай. Азамат, жакшы. Сен чак, сен бияк деп андай жак жок. Ошол жагын баалайм. Социалдык баракчаңыздан көрүп калдым. Окуп жаткан экенсиз. Биринчи курссузбу быйыл? Ооба. Тапшырайын дедиңизби? Тапшырып койгом те жайында эле.
анда да көйгөрүп атып тапшырам деп атып тапшыргам. Окуйм мен, профессионально билим алам. Мен профессионал своего дела болом деп чыккам да. Ошо самооценканы Кудай быйыл берди мага жакшы эле. Ага чейин үй бүлө деп эле жүргөм. Азыр окуп деп жүрүп азыр сессия тапшырып атасыз. Жок, сессияга ошол модульдарга даярданып атабыз. Мен заочникмин да. Фольклор жаатында, искусство университетинде, Бибисара Бешналиева атындагы искусство университетинде 1-курсунда фольклор жаатында окуйм. Ден соолугуңуз кантип атат? Ал? Ден соолугуңуз. Ден соолук жакшы. Мен нервтенбей калдым. Мен толгонумдун дагы эмесин таптым. Жолун таптым. Себебин таптым. Меники гормональное нарушение и нервный стресс экен болду. Мен тамак көп жебейм. Жүрө берем. Бир күндө бир жолу тамактандым, ал деле калып кетет. Анан ошол тамактанууну хотя бы ошондо туура пайдаланайын деп азыр убакыттарын ченеп жатам десем болот да. Бирок кыла элекмин, бирок ближайший 2-3 күндө кылып калам го буюрса. Спорт менен машыгууга кандай карайсыз? Спортко бардыңыз беле буга чейин? Жалкуурмун. Жалкасызбы бул жакта? Спортто жоксузбу? Ошол жака менде дисциплина жок. Ошолго үйрөнүшүм керек болуп атат, дисциплинага үйрөнүшүм керек болуп атат. Бирок менин мактаныш эмес го, бирок сөзүмө тургандыгым өзүмө жагат да. Айттыңыз айткандай. Айттым айткандай. Азамат. Болбосо оңой менен сөз бере бербейм. Сөз бердимби кылам. Мисалы менде бүгүн модульга даярдануу күн болчу. Анан ал жактан суранып атып, мен Назир эжеге сөз берип койдум эле, барайын барбасам болбойт деп ушинтип ал жактан суранып атып, анан бул жака келдим. Ошол. Бир чоң үй бүлөдө өсүп экенсиз. Ооба. Бир чоң үй бүлөдө. Ооба. Анан мектепте кандай окудуңуз? Мектепти кыйраткан жокмун мен. Мектеп. Биз көп жака көчүп конуп, мамамдын жумуш, ата-энесинин жумушуна байланыштуу көп жака көчүп конуп жүрүп, бир туруктуу мектепте окуй албадым. Батир алмаштырып жүрдүңүздөр. Батир алмаштырып, үй алып, үй алмаштырып, жумуш боюнча, жумушундай болчу ата-энемдики. Жумуштары боюнча ошондой болуп калды да. Анан жакшы туруктуу классташтар тапкан жокмун. Мисалы азыр классташтарым деп баарлашып, сүйлөшүп жолуккум келет, бирок жок да андай классташтар мендечи. Мен баягы эле эжем бар. Баягы эле эжеме кайра, эжем классташ, мага эжем курбу. Эжем менен эле экөөбүз тамак жасап, үйдөн экөөбүз сыяктуу элебиз да, сүйлөшүп отура беребиз. Ошо жасап тургансыз. Үйдө көбүнчө тамакты ким жасачу? Же сиз кичинекей болуп? Мен кичинекей болуп калып, эжем, мамамдар көп жасачу. Мен азыр деле үйдө болбойм да, көбүнчө сабакта жүрөм. Көчөдөн эле курсагым бирдеме болуп тойгузуп алам, үйдө тамакты эжем жасайт. Мен болсо мындай лагман эмелерди бүт баарын жана көтөрүнүп келдим го, ошол көтөрүнүп келип туруп баарын чогулуп туруп өзүмдүн желанием менен жасайм, мага эч ким тийишпесин дейм да. Мага бирөөлөр тийишсе желанием калып кетет да. Ал желание качан келип турат? Ал желание настроение жакшы кезде келип турат. Ошол достор мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул жакта баардыгын, бул жакта турган ингредиенттердин баарын курудум. Ой, бул калып кетти эле. Ошону азыр мында куруйбуз дагы. Анан демдеп коебуз. Андан кийин суусун куюп демдеп коебуз. Суусу кайнагандан кийин туздарын, мурчтарын кошобуз, байкап, тестаны мен кошпойм. Тест атымдарды кошобуз, тетиги. Тест атымдарды, ооба, тест атымдарды кошуп, ошентип эле даяр болуп калат. Эч кыйынчылыгы жок. Эми Саадат айым, үйдө көбүнчө кандай тамактар жасалчу? Апаңыздын кайсы тамагын мындай эңсеп жечүңүз? Манты. Манты. Манты жасаганды мамаман үйрөндүм мен. Эжем үйрөттү, мамам үйрөттү. Ошол эле да бизге күйгөн адамдар. Саадат монт жасайт, тинт жасайт деп. Мен негизи тамак жасаганга жок болчумун. Турмушка чыккандан кийин өзүнө өзү келип калды го. Эмне деген сөз бар эле? Башка чучса байтал жүрбө дегендей. Алтыным мындай, карасаңыз, апаңызды 1-2 сөз менен сүрөттөп берсеңиз, апаңыз кандай айым? Апам күчтүү айым. Аябай күчтүү айым. Менин жашоодогу идеальный адамым бул менин апам. Анткени апам кандай кылып чоңойткон мен аны аябай жакшы билем да. Апабыз аябай күчтүү. Кайрат Прембердиевден интервью алганда айтты эле, апам бир эртең менен туруп кетсем,
көзүм ачып дейт. Апам алакан жайып Кудайдан аябай суранып атыптыр дейт. Ким айтты дейсиз? Кайрат Прембердиевден интервью алгам да. Тамкы төрттөрдө ойгонуп кетсем дейт. Апам алакан жайып дейт, Кудайдан аябай суранып атыптыр дейт. Ал кезде да кыйналып жүргөнбүз дейт. Ошол нерсе дейт көздөн такыр кетпейт дейт. Апам бул жашообузду тилеген, жакшы жашашыбыз дейт. Ошол такыр эсинен кеткен жок дейт. Анын сыңарындай сиздерде да бул ушу бир үй бүлөдө бир окуя болду эле, сиздин эсиңизде калып кеткен. Кыйналганбыз эже. Ким кыйналбайт, баары кыйналган. Ата менен апам экөө ажырашып кеткенден кийин апам бизди жалгыз баккан деп атпаймынбы? Ошол убакта кыйналган, мал менен багып, бизди ошентип чоңойткон. Анан ошентип кыйналган учурунда мен кичинекей болуп калдым. Анан мен чоңоюп турмушка чыгып кеттим. Турмушка чыгып, балдарым менен ызы чооп келип жүргөн убакыттар болду. Ошол убакытта дагы апам багыш. Буту бутуна тийбей, саат келет деп мен манты жүз ай мен жакшы көрөм аябай. Үйдөгүлөр жүз ай жей беришпейт, өзү деле жебейт. Мага деп туруп өзүнчө бөлүп жасачу да. Тегилердиги кыла берчи, бирок мага өзүнчө кылып жасачу. Атайын бир каскан мал алып койчу, аны мен жагап 1-2 күн жечим. Апаңыз турмушка чыккан жокпу? Канча жыл жалгыз жүрдү? Апам канча жыл ал жагын билбей деле калдым, көп эле жыл жүрдү. Азыр деле тиелик турмушка. Сиздер деп жүрдү да, бала деп жүрдү. Болду эле сиз апа турмушка чыгыңыз, өзүңүз турмушуңузду кылаңыз, биз чоңоебуз, өзүчө кетебиз деп. Айткам, мен кызганчумун, мен үйдө кыздардан кичинекей болсом, апам мени аябай көкөлөтүп өстүргөн, албетте кызганчумун да. Ал кезде мамам деле аял киши, көңүлгө, вниманияга зар болду. Бирок биз деп мамам аябай көп иштеп, үйдү курду баарынчы. Аз турат, айылда үй турат, бирок аякта пока эч ким жашай элек. Байкемдер буйруса жазында барып жашашат болуш керек. Ал үйгө барып жашашат, Кудай буйруса. Апаңыз чынында эле күчтүү айым экен. Аябай күчтүү. Апамдай күчтүү адамды көрө элекмин мен. Саадат. Чыгармачылык акчаны талап кылат. Бай экс жолдошуңуз айтканда, вниманияны талап кылат. Алга да көңүл буруш керек, алга да жакшы ырларды таңдаш керек. Анан сизге атак даңк алып келген чыгарма эмне үчүн таңдадыңыз? Жогоруда айтып кеттиңиз го, акча талап кылат депчи. Менден акча талап кылган эмес, негедир. Менден аракет талап кылган. Аракет кылып отуруп, тааныштар болуп чыгып келатып, бирөөнүн YouTube каналын ырдап бергем. Мал жактан деле тыйынчу өттү. Бир ырыбыз аябай жакшы кетти. Анан Москвага кетмекмин, бирок Москвага кетпеймин, ушул жактан иштеп, ушул чотто мен жолумду таптым деп туруп, анан чыгармачылыкка киришип кеттим. Бирок кичинекей кезимден бери ырдап жүрчүмүн. Баш отум менен киришкениме 3 жыл болду. Азаматсыз. Мен оюм бул тамагыбыз демделип бышкыча. Суу алып, метип коюн, аз куюп коюн. Чай ичип, сиз экөөбүз баарлашалы. Тамагыбыз канча мүнөткө демделип туруш керек? Аны азыр эмеге карайбыз, ситуацияга карайбыз. Мен точный убакыт бөлбөйм бул тамакка. Ситуациядан карап туруп эле ошого жараша эмете берем. Жакшы. Сиздерди сонун чыгарма күтүп жатат. Эч кайда алыстабаңыздар, жүк болсун деп. Кайра Саадат айымды ырдатабыз, Буйрса. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Тамагыбыздагы мынакей бышаң деп калды, Кудай буйруса. Тамактанабыз чогуу, менимче сиздер дагы тамактын бышын күтүп жатсаңыздар керек. Абдан сочный, мощный лагман болду, чынында. Азыр эми Саадатты Саадат кылган, калың элге, журтка таанымал кылган Саадаттын сонун бир чыгарма күтөлү, Ашыгым чыгармасын чогуу экранга келип билсеңиздер болот. Келиңиздер, Ашыгым чыгарма бир гана сиздер үчүн. Мен да сени сагынам, сездеп күндө жалынам, бакытым күнүм жан эркем, өзүңдү сүйүп сагынаммын, караның эңсеп кагылам, кайсыл күнү сага кабыламын ай, көзөрүң нурдан тараган,
Көңілім сенсің самаған, көрінбей қалсам садағам, санаға батып сағынамын, ашықтық отын арнаған, айта албай бір саға қабыламын ай, қаламын ай. Дiri-di-di-di-di-di-di, diri-di-di-di-di-di-di, 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 diri-di-di-di-di-di-di. Son шығарма. Құрсақ ашты, құрсақ ашты, тамақ жайлы. Ооба, тамақ пішіп қалды, келіңіздер, салалыққа. Ооба, чоң тамда саламыз. Бұл жақта уже қамыры қолға чойылған. Бұл жақ уже салып баштағам. Бұл Назира жекеге. Сіз тамақты салуча делектерді даярдап турайын. Сізді біз қор қол кетірбейбіз. Мына бізден программабыздың демирчүлөрү бир канча жылдан бери иштешип келебиз. Анан ушул биздин тамагыбыздын дамына дам кошкон, дамын даамдуу кылган, таза экологический караколдон чыккан алтыным. Бул ар жак бер жактан эмес. Болду. Караколдон чыккан мынакей. Караколдогу жанагы сонун чөптөрдөн даамдуу тоонун башында өскөн чөптөрдөн жеп келген уйлардын сүтүнөн ушундай сонун майлар жасалган. Чынында экологический бул май сизге жагат, мен ишенем. Дагы да телефон чалып, Назиржеке алдырып бересизби деп суранып каласыз. Сары май укмуш билесиз, азыр бул мода сары май көп бааланбачу, бирок акыркы убакча дефицит болуп атат. Өзүм да жакында 1 литр май алдырам деп айланайын, Таласка телефон чалдым го. Чыгып табылды бул дагычы. Өтө жакшы сары май, даамдуу. Балдарыңыз менен жеңиз, балдарыңызга бериңиз. Дасторконуңузда дайыма нан, май болуп турсун. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Буну үйгө ала кетсиң. Ой, рахмат. Мен дагы кургол келген эмесмин. Мен билгем ушу бирдеме берет депчи. Анан мен мынтип туруп калмак белем деп, анан мен дагы белек берип коеюн деп жактан. Мага атайын ала келиңизби? Ала келгем, ооба. Чын аз аз болсо да көптөй көрүп алып коюңуз. Бул керек нерсе экен, карага, бул жакка салфетка салып коесуз. Салфеткабыз жүдөп арсы жерде жатат. Ошондой экенсиз. Биздин эмебизге как раз студиябызга өтө сонун керек нерсе экен, достор. Карагылачы, пайдалуу нерсе. Мен негизи өзүм белекке пайдалуу нерсени алган жакшы көрөм. Ооба. Өзүңүз колдонот экенсиз. Айя, сонун экен, караңыздарчы. Чай ичкен сайын, салфеттен колдонгон сайын сизди эстеп турам, алтыным. Өтө сонун. Жакшы. Келиң сен тамактаналы. Майларды коюп коелу бул жака. Өтө оңой. Рахмат, жакшы. Салфеткалар бул жакта экен. Азыр чайдан коюп коеюн. Сиз экөөсү жөн гана бизди көрүп жаткан айымдарга даамдап көрүп эле даамын эле айтабыз. Сиз экөөсү чогуу отуруп чай ичебиз дагы. Биздин өтө күчтүү катталуучуларыбыз бар. Отуруп жебейсиңерби дегенчи. Биз отуруп жейбиз. Эфир бүткөндөн кийин ушундай отуруп жейбиз. Нанга малып. Нанга малып, майдан дагы жейбиз, Азыр үстүнө кичине сөйлөп коеюн. Караңыздарчы, кандай сонун. Карагычы, кандай сонун. Бир балам болсо өзүм эле келин кылып элем. Балам иштеке боло атпайбы? Гыттырайм деп. Тамаша. Кандай сонун. Жок, абдан сонун. Караңызчы, кандай сонун. Сиңиз сизден баштайлы. Алгачы. Камырын караңыздарчы, кандай сонун. Азаматсыз. Эфирдин учурунда жайып көрсөтүү мүмкүнчүлүк болгон убакыт тар болуп калат да, булга да убакыт кетип калат. Биздин өзүбүз эфирибиз 30 мүнөт болгонуна байланыштуу. Үйдөн камыр жасап келгенсиз абдан жакшы болду. Кана эмес мула. Тамакта баалаган нерсем эттин жумшактыгы. Этиңиз аябай жумшак болуптур. Сонун. Келиңиз. Келиңиз, өзүңүз дамдап көрүңүзчү сиз дагы. Сонун. Как раз Назира үйдөн тамак жөө келдим эле да. Мощный, сочный эме болуптур. Лагман болуптур, чын. Калп айтканда эмне? Туз өтүп кетпептирби? Жок, тузу музу баары жакшы. Баары сонун. Аракет кылдым. Мындан 3 жыл мурунбу, 4 жыл мурун Кайрат кыргыз лагман жасап берди эле. Тим эле сонун болчу. Андан бери
лагман жебегенибизге көп болду, Замир. О, болды енді. Сон. Короче, подводить эткен жокмун. Жакшы болду. Сон болду. Колуңузга береке алсын. Рахмат. Жакшылыктар болсун дайыма. Рахмат. Дасторкон нанга дайыма жакшы адамдардын катарында дегендей чыгармачылык ийгилик каалаймын. Рахмат. Кудай буйруса мындан кийин дагы сөз берем, чыгармачылыгыңызды колдоп турганга. Буюрса. Ушул клипиңиз болобу, жакшы жаңылыктарыңыз болсо биздин эфир сиз үчүн ачык. Кудай буйруса май айында күн жылыйт. Анан биз сиздин жанагы жогоруда айткан эжеңиздин аты Динар беле? Динара. Динара менен биргеликте Саадаттын бир тууган эжеси менен мощный, сочный манты жасап. Манты жасайбыз. Манты жасайбыз. Ага чейин менин алтындай болгон сенбейм, Саадатка марктап, мощный, сочный болуп Ошондой коеюн. Анан биргеликте манты жасайбыз. Ага чейин дагы жакшы жаңылыктар. Балаңыздын ден соолугун чыңдап алыңыз. Рахмат. Окуңузду жакшы ийгиликтерде коштоп жүрсүн. Баскан жериңизде гүл болсун алтыным. Рахмат. Рахмат. Аман болуңуз, аман болуңуз. Ошол достор. Сизде эжелер бар болгон үчүн мага чоң мотивация болот алдыга ачылыш. Өйдөгү өсүшкө. Депрессия кылабыз биз кишилер. Бизди депрессия кылганга убакыт жок. Убакыт Биз жок. депрессия кылышыбыз керек баардыгын достор. Саадат айымдан сонун лагман болду. Чын абдан мындай үйдөгү эле болгон азык түлүктөр менен жасап көрсөттү. Жасаңыздар дагы Саадаттын баракчасын белгилеңиздер. Мени да белгилеп койсоңуздар абдан сүйүнүп калабыз. Жаман комментарийге убакыт жок, азыр бир гана жакшы жылуу сөздөрдү сиздерди ушул видеонун астынан күтөбүз. Каналга катталыңыздар. Кудай буйруса эмки эфирден көрүшөбүз. Ал эми биздин чайыбыз да кайнап калды. Лепешка да келди. Саадат нан жакшы жегенди жакшы көрөт экен, ошону айтып коеюнчу. Ошончо талкында. Азыр нан менен биз ошо малып могул лагмандан жейбиз. Учурдан пайдаланып Саадат айымга ыраазычылык билдиребиз. Сиз дагы ушу сизди көрүп жаткан, сизди колдогон, сизге дайыма жакшы сөзүн, пикирин калтырган айымдарга, эжекелериңизге бир калуу тилек айтып коюңуз элиңизге. Ошол достор, урматтуу айымдар, урматтуу мырзалар, эртеден бери алтындай болгон убактыңыздарды бизге бөлүп, биз менен кошо тамак жасашты десем деле, эч жаңылышпайм. Баарыбыз чогуу биргеликте жасадык. Сиздер да жасап көрүңүздөр, жана жогоруда Назира эжекем айтып кеткендей, бизди дагы сторис бөлүмүңүздөргө белгилеп койсоңуздар, биз дагы сиздерге жакшы каалоо тилегибизди айтып, батабызды берип коебуз дейм. Тамаша. Ошол достор, баарыңызга рахмат. YouTube каналга Саадаттын жаңы клипи чыкты. Аз эле калды, келгиле миллионго жеткизип коелу. Ооба, ошентип эле. Катталып коелу, миллионго жеткизип коелу. Ошол көрүшкөнчө алтынайым, рахмат.